Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен бул видеомду чыгарып жаткандыгым себеби Талант Сагынбаев учурда 21 жашта. Бүгүнкү күндө YouTube'га өздүк видеолорун жүктөп, акча табуунун жакшы жолун өздөштүргөн. Анын бул тармакта иш жүргүзгөнүнө 1,5 жыл болуптур. Кыска мүнөттүн ичинде каналына 98 000 жазылуучу топтогонго жетишкен. биринчи ошол Россияда иштеп жүргөндө жумушумдан айдалып кеткем. Анан ошол айдалып кетип, үйдө отуруп, жумуш таппай, анан ошонун себебинен интернетке кирип, YouTube'ду карап көрүп, ошол жактан акча тапса болот экен деген видеолор көрүп, анан ошондон кызыгуум пайда болгон. Мындай бир 2-3 айдыкын бир алдым. $1800 алгам, 100 000 алдым. Экинчим 29 000 алдым, берки мурунку каналымдан. Азыркы учурда мынау апрель ичи $1000 иштедим. Алгач баштаганда каналына жөнөкөй эле кеп кеңештерди, кыскача жаңылыктарды, элге билинбеген таланттардын видеосун жүктөчү экен. Эми бара-бара коомдогу терс көрүнүштөрдү жана бийлик тараптан кеткен каталарды айтып чыгууну баштаган. Интернеттин секреттерин киргизип баштадык, WhatsApp боюнча, Instagram, ошо социалдык тармактар боюнча киргизип баштадым. Анан ошондон кийинкиси ошол саясий жакка бурулуп кетти. Чындык издеген адам катары ошол саясий жакка бурулуп кеттик десек жаңылышпайбыз. Каарманыбыз өткөн жылы Facebook'тан 2017 жылдын мыкты блогери аталган. Өзүнүн каналында катталуучулардын санын мындан да көбөйтүп, жаңы форматта кызыктуу видеолорду чыгарууну пландап жатканын айтат. Азыр мындай наглый айтып, эй, сен кимсиң деп депутаттар бирөөнү айтып койсо, ошонун сөзүн да ошол жерге жазып, анан кийин киргизсек, теманы коюп туруп, ошону адамдар көбүрөөк көрүп калды да. Анан мындай жөнөкөйлөрдү эч көрбөй калышты чындыгындачы. Ошонун эмесинде биз ошол болушунча катуу багындай темаларды коюп туруп, анан киргизип баштадык. Айзада Нуразилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маана берүүсү.